Her bir memleket özünün ulutu, ürp adatı, dini saltı menen memleket. Biz de sol ürp adatыбыз, dinибизди, салтыбызды кармап калсак, улутубузду кармап калбасак, анда биз мамлекетти жоготуп коюшубуз мүмкүн. Ош облусунда эл менен жолугушуулар Каракулжа районуна жетти. Бүгүн 15-июнда облус башчысы Аманкан Кенжебаев Алайкуу эли менен түз диалог өткөрдү. Элдик жыйында жергиликтүү тургундар эркин микрофонго чыгып, өздөрүн түчөлткөн көйгөйлөрүн айтышты. Каракулжага чалген бир апара албайт экенбиз. Бияка келсек, ал тууганың алып кел, бул тууганың алып кел дейт экен. Мына жерден бир уаз менен барып кеш 6000, жатакан менен 10.000ге жакын расход кетип калат. Мындай кылабыз. Ойлап көргүлөм, Каракулжа жакыныраак айыл өкмөттөрдү кабыл алгыла. Бирок Алайкууну силер очет жок эле кабыл алып койгулачы айланайын. Жарайт. Же болсо Алайкуу деп бир өзүнчө очо эме ачып коюңузчу тигине. Приемный жанагы кабыл алган жериңерди. Жарайт. Бул жактан барып келиш оңой эмес. Өзүңөр бүгүн келип көрдүңөр. Түшүндүкпү? Хорошо, 3-күн сайын келет элиңер бул жакка. Рахмат. Бардыбыз ат минип атабыз Кыргызстан боюнча. Бирок ушулар атын кыргызча койбой атат деңиз. Жок дегенде областка ушуну бир жеткирип берсеңиздер. Манастын 40 чоросунун атын койсо эле Бойка, Сисерон, тигиндей мындай деген аттарды өлтүрүп кыргызча ат койсо, кыргыз болуп жашайт элек дегендей сөз. Аттын аты коюп биз балдарыбыз менен неберелерибиздин аты биринчи оңдойлучу айнанай. Балдар менен неберелерибиз атын кыргызча койбой калдык го. Азыр аякты көстө кетип баратабыз, мен билбейм. Аргимисин бирөөнү Ошко, бирөөсүн Жайлоого, бирөөсүн Төшкө, бирөөнү өзүм үйгө, бир семьяда 5 үй беле жашаш кыйын экен. Ошого ылайыктуу, ошол Арабулак айылын же болбосо Кызылайымдан дамбы деген участка бар, Кызылайым участка бар эле. Ошодон жерди трансформациялап, ошодон бериңиздерди суранат элек. Кандай батпай атасыңар мен билбейм. Мен азыр келатып көрүп атам, үйдүн баарын эле терезесин баарын жыгач менен уруп коюпсуңар. Эшикке замок салып коюпсуңар. Кородогу чөптөр чабылбай турат. Анан кийин кантип эле сурап атасыңар? 15 сооттон 10 сооттон ал деле баардык элде жок. Анан бизде 200 гектарда жер бар, торгойталады. Эми ал жерге канал эмес, насос аркылуу жасаса болот, ошо жардам берсеңиздер. Азыр мен айыл өкмөт башчысына тапшырманы бердим. Ошону сүйлөшүп актив прием передача кылгандан кийин сиздердин каналды айылдык кеңештин төрагасы менен бир сыйра көргөнбүз. Ошону жаңыртуу боюнча ишти баштайбыз. Жолугушууларда көтөрүлгөн маселелердин басымдуу бөлүгүн жер тилкелерине байланышкан көйгөйлөр түздү. Бул маселе Алайкуу аймагында да негизги көйгөйлөрдүн бири катары өзгөчө белгиленип, башкы планга чыгарылды. Мындан тышкары жол инфраструктурасын жакшыртуу, бала бакчалардын жана мектептердин санын көбөйтүү, ошондой эле спорт аянтчаларын куруу, социалдык объектилерди жаңылоо жана жергиликтүү калктын жашоо шарттарын жакшыртууга багытталган бир катар социалдык маселелер көтөрүлдү. Барган жерибизден баарын ушу көбү чек сурайт экен. Ушу чекти болсо мен мамлекеттин саясатын айтып кетейин, ал маселени кантип чечебиз деп. Мамлекеттин саясаты ушул көп кабаттуу үйдү жана бийик үйлөрдү салып, ошону менен элди ГИК аркылуу ушу квартиралар менен чечип берүү болуп саналат. Андан кийин ушу барган жерибизде көп суроонун баары ушу бала бакча жана мектеп боюнча болуп атат. Президенттин тапшырмасы менен 28-30 жылга чейин бир дагы эски мектеп же болсо аварийный мектеп калбайт. Муну президенттин тапшырмасы ушу 2 жыл, 3 жылдын ичинде эски мектептердин баарын, бала бакчалардын баарын жаңыртабыз деген маселе менен кетип баратабыз. Көпүрө салып бериңиздүү дагы суранат элек. Элдер жазгы маалда көп бүпүлдөп суу кирет. Андан кийин өтө албай калабыз. Мал дагы өтө албай калат, машина дагы өтө албай калат. Бул көпүрө Поварт айылы менен Арабулак айылын бириктирген көпүрө чындыгында зарыл көпүрө болсо жакшы болот эле. Кичине аварийный болуп калды. Биз колдон келген жардамды кылып быйылча жасап турдук. Баарын эле тиги бир немеден өнүктүрүү фонд деп мен тиги айта албайм, бирок анда салым кошсоңор жардам берейин. Тиги цемент алып бер десеңер алып берейин. Же болбосо темирин сатып бер десеңер темирин сатып берейин. 1 километр ламба кылып эле нар жагында. Ошол жерде 30 гектар жерди элге калктуу конушка берсе аябай жакшы болмок эле да. Бүгүнкү күндө калкыбыздын саны 7,5 миллионго жетти. Бүгүнкү күнгө.
5-6 жылда 10 миллионго жетебиz. Kuda kalasa. Кудай кааласа. Бирок жерибиз көбөйгөн жок да. Ошол түз жерлерибизди, сугат жерлерибизди, айдоо жерлерибизди мындай кармап калсак. Барды көтөрүлгөн маселелер протоколго алынды. Облус башчысы Аманкан Кенжебаев тарабынан тиешелүү мамлекеттик органдарга тапшырма берилди. Ар бир маселе боюнча аткаруу мөөнөтү жана жооптуу адамдар белгиленди. Ойлонуп койгула деп атам да. Эмне үчүн ошон үчүн сурап атам түз жерби деп. Эртең күнү элди да багышыбыз керек да. Ошон үчүн айдоо жерлеримде колдон чыгарбай кармап калсакпы деген ой. Бейлей кетсек, буга чейин Ош облусунун Ноокат, Араван, Кара Суу жана өзгөн райондорундагы айыл аймактарда жергиликтүү тургундар менен жолугушуулар толугу менен аяктаган. Элдик жыйындар Каракулжа районунан кийин Алай жана Чоң Алай райондорунда улантылып жыйынтыкталат. Ошонун бирөө сиздики, сиз айтып аткан. Быйыл бүтүр беребиз аны. Асель Сыдыкова, Регион телеканалы.